Assalamu алейкум, замандаштарым, мекендештерим. Bir адам bir өлкөдө эң узак жашаган адамга айланыптыр. Рекорд коюптур. 115ке чыкканбы, 120га чыкканбы. Журналисттер ошону куттуктап келип, аксакалдын дагы деле акылы тунук экенин, ден соолугу чың экенин, маанайы жарык экенин байкаптыр дагы суроо бериптир. Аксакал, кантип ушул деңгээлге жеттиңиз? Эң узак жашаган адам сиз болдуңуз. Ошол эле мезгилде мындай ден соолугуңуз чың экен, акылыңыз дагы деле тетик экен деп. Аны ойлонуп отуруп, жооп бере албай калат. Балким башкача тамак жедиңиз, башкача эс алдыңыз, башкача жашадыңыз же жок, эл жашаганда эле жашадым дептир. Эл ичкенди ичтим, эл жегенди жедим, башка эч айырмачылыгым жок дептир. Анда кантип ушул деңгээлге жеттиңиз? Десе ойлонуп отуруп айткан экен. Балким менин бир сыпатым бар, ошол себеп болгондур деп. Кандай сыпат десе, күнүгө эртең менен эрте турам, туруп эле жылмаям. Жылмайгандан кийин барам дагы айнек бардан ачып туруп, терезеден эшикти карайм дагы, кандай сонун аба ырайы. Алла Таала сага рахмат, ушул күндү көрсөткөнүңө, ушунчалык сонун аба ырайын бизге насип эткениңе деп шүгүр айтам деген экен. Мейли кар жаасын, мейли борошо болсун, мейли күн ысык болсун, дайыма жаратканга ыраазы болуп, аба ырайы үчүн рахмат айтат экен. Муну айтайын дегеним, кийинки мезгилдерде Кыргызстанда абдан ысык болуп атат. Наалгандар өтө көп мен байкаганда. Ысык болуп кетти, чыдашка мүмкүн эмес. Эгерде чыдашка мүмкүн эмес болса, анда биз жашай албайт элек. Чыдап эле жашап атпайбызбы? Бул бир. Экинчиден, ким эгерде аба ырайына нааразы болсо, наалыса, бул Алла Тааланын ишине келишкен менен барабар. Сиз, мен, Россия, Америка, Кытай баардыгы бириккенде дагы аба ырайын өзгөртө албайт. Бул жараткандын өзүнүн каалоосу менен болот. Үчүнчүдөн, биз Кыргызстандабыз. Эгерде ысып кетсек, тоого чыгып кетсек болот, жайлоого чыгып кетсек болот, ысык көлгө барсак болот. Биздикинде жаратылышы жок элдер толтура. Алар кантип атат? Кептин баары мына ушунда. Эгерде жалаң кумда жашаган Арабияда жашасак эмне болот эле? Африкада болсок, Дубайда болсок эмне кылмакпыз? Кээ бир шаарларда ушундай дарак жок, столбонун көлөкөсүнө көлөкөлөй калган фактылар бар экен. Суубуз да кеңири Кудайга шүгүр. Суусу жок өлкөлөр канча. Ошон үчүн Кудайга шүгүр дейли. Балким буудайдын эрте бышына себеп болуп аткандыр. Балким бая тандыр жасагандардын тандырын кургашына себеп болуп аткандыр. Күндүн ысык болгону ысык көлдөгү сезондун жакшы болушуна себеп болот. Жайлоодогу кымыз бизнес кылып аткан, туризм бизнес кылып аткандардын бизнесинин гүлдөшүнө себеп болот. Ар бир нерседен жакшылык көрөлү, Кудайга шүгүр дейли. Ушул жаратылыш, ушул табият бизге насип болгонуна наалбайлы. Салам алейкум.